Assalamu alaikum, менин мусулмандык туугандарым. Бүгүнкү сиздер менен козгоочу темабыз пайгамбарга болгон сүйүү сизде барбы? Кимде кайсы бир адам баласында ошол сыфат болсо, 4 сыфат болсо, ал пайгамбарга болгон сүйүүсү чын деп ишенсек болот. Биринчи сыфат бул дүйнөгө келгендеги арманы. Дүйнөгө келип мен Расулуллахты көрбөдүм деп армандаса. Экинчиде мүмкүнчүлүгү болсо өзүнүн мал дүйнөсүн, убактысын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ыраазы кылуу жолунда кызмат кылса. Мен дагы пайгамбарыбыздын убагында болгондо сахабалар сыяктуу пайгамбарыбызга кызмат кылмакмын деп ушундай ниетте жашаса. Үчүнчүсү, ар бир итаатын Расулуллахка итаат кылса жана пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө бекем болсо. Төртүнчүсү, сүннөткө жардам берсе, шариятты коргосо, ушул адам чыныгы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды сүйөт деп ишенсек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сүйүү болгон сүйүү ар бир адамдын жүрөгүндө орун алса, иншалла эртең кыямат күнү пайгамбардын шафаатына ээ болобуз сөзсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөнү биз үчүн курман кылды, өзүнүн кызыкчылыктарын баарыны биз үчүн алмашты, биздин эртең шафаатка ээ болушубуз үчүн алмашты. Ошон үчүн биз дагы сиздерге да дуа кылып кетебиз. Ар бир акыбалда Аллах таалам сиздер менен биздерге өз мээримин алып пайгамбардын шафаатына, Аллахтын рахматына ээ болусуна.